Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Анда эмесе биз кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Түгүлбай Сыдыкбеков анын Көксерек аңгемеси болмокчу. Сабагыбыздын максаты жазуучу жана чыгарма тууралуу маалымат аласыңар жана жаратылышка айыр мамиле кылууга тарбияланасыңар. Анда эмесе белгилүү жазуучу Түгүлбай Сыдыкбеков 1912 жылы Ысык Көл областына караштуу Түп районундагы Кең Суу айылында туулган. Апасы Айымкан, атасы Сыдыкбек 17 балалуу болушат. 7 уулу, 4 кызы чечек оорусунан өлөт. Ата менен эне көп балдарынан ажырап, мөгдүрөп турган кезде дагы бир уулду болушат. Ар кандай оорудан, шум ажалдан жүрөктөрү үшүгөн ата эне ага Түгөлбай деген ысым беришип, көптөгөн ырым-жырымдарды жасашат. Бирок Түгөлбай ата мээримин көрбөй 2 жашка чыгып электе атасы келте оорусунан каза болуп, апасынын колунда, эни тарбиясында чоңоет. Ал 1928-1931 жылдары Фрунзе шаарындагы айыл чарба техникумунда, 1931 жылы Ашхабад шаарындагы Орто Азия зооветеринардык институтунда окуган. Алгачкы поэзиялык жыйнагы Күрөш деген ат менен 1933 жылы жарыкка чыккан. Түгөлбай Сыдыкбеков 85 жыл өмүр сүрүп, Кыргызстандын эң биринчи баатыры деген наамга жеткен. Ал 12 роман, 60ка жакын китеп чыгарган. Жубайы Асылкан менен бактылуу өмүр сүргөн. Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы Фрунзе шаарында, азыркы Бишкек шаарында каза болгон. Анда эмесе балдар, Көксерек аңгемесинин сюжети менен силерди тааныштырып кетейин. Аңгемеде көксерегинен ажыраган көк канчыктын бөлтүрүктөрүн жетилтүүдөгү тарткан убайымы, келечектен күткөн үмүтү, карыган кезде жан сактоо үчүн болгон аракети баяндалат. Анда эмесе балдар, чыгарманын кыскача сюжеттик мазмунуна кулак салабыз. Өздөрү ушунча амалдуу, зулум болуп баратканын сезбестен, кишиң азуулуу жырткыч деп бизди жектейт. Эмнеге? Бизге ал азууну жаратылыш өзү берди. Тигил киши аны билип туруп эле бизди тукум куруп жоюп салмак болдуго. Башта атына минип кубалашса, эми тигил асманда учкан шаркырагына түшүп алышып, үстү жагыбыздан жерге жапшыра атышчу болду. Оңбогон кишилер эч аяшпайт, аяшпайт. Көк канчык кейип жерге төшөлдү. Көздөрүн жумар-жумбаксан. Анын көз алдына азыр эле бир сугум куйрук май жеп, чала тоют болушуп, жыйрылып жатышкан бөлтүрүктөрүнүн тагдыры элестеди. Көк канчык ой санаага алдана уктап кетти. Бир кезде көксереги көзүнө көрүнө калды. Ал бир кездеги мүйүзү каркайган бугуну жеп-жеңил сүйрөп келатыр. Мантаң байлар, балпаң байлар, серең байлар, мулуң байлар, атаңар буга алып келатыр, силерди тойсун деп кыйкырып жиберсе, түшү экен. Көксереги көздөн кайым болду. Өзү коңулдап ийрилип жатыптыр. Түшүндө кынжыгыйын чакырбай калганына канчык өкүндү. Ошо байкушту бир туугандары талап жешет, кынжыйып алсыз болгондо. Уйкусу канган бөлтүрүктөрү мантаңдап ачыкка чыгышты. Ойногусу келишти. Мейли, ойной берсин. Азырынча мергенчи жүрчү маал эмес, деди көк канчык. Канчык өзү да
балдары менен ойногусу келип кыбыңдап: атаңарча мен силерге эмдигиче бир жолу баш тоголотуп бербедим. Ургаачылык курусун, деп өкүндү бечара канчык. Анан ал ошо бөрүгө таандык, сактык, көрөгөчтүк менен тияк бияка көз жаптырып, тээ кыраңдан бери чаарчыктарын ээрчитип чыга келген Эликти көрүп калды. О, акмактар, жортуулга! Эми өзүңөрчө насип табышкалыңар жетип калды. Жүргүлө. Бөрү баласы карды ачканда ойнобойт. Көрдүңөрбү? Тиги кыраңда бизге азык жүрү. Эми силер кичине эмессиңер. Тездегиле. Балпагай, сен алдында зымыра. Сени көрүп тигил сербегей, кынжыгыйлар чыйралсын. Чыйралгыла. Ал ыкыс берип балдарына: мен энесин кубалап жөнөймүн. Силер адаша калган улактарын басып калгыла, деди. Кынжыгыйдын жүрөгү катуулап сокту. Баары олжого тунушуп: мен куру калсам уят. Анда өз бир туугандарым Мантагай, Балпагайлар эле мени бөрүчөсүнөн жектешет. Мен ошондон корком. Ушуну ойлоп кынжыгый бир аз арттап калганын өзү да байкабай калды. Ал аңгычакты Элик тегерине качты. Көк канчык ошентип чаарчыктарына белги берип, айлана качкан Эликти зымырата кубалады. Бирер мезгилде Элик чоң кашаттан ары созула карып, наркы жакка өттү да кутулуп кетти. Күйүк көнчө жүгүрүп, эми жетем менен кызыга суктана, анан аябай алы куруй түшкөн көк канчык бөлтүрүктөрүн көздөй кайра тартты. Бөрүнүн тукумдары эч болбосо баарлап камаса да чаарчыгын басып калышкандыр деп ойлоду. Анан: ай, ал акмактар, адистеги ыгына албаган Мантагайлар баарлап араң бир деле кармады бекен, кармашса дагы. Мантагай, Балпагайлар бир чаарчыкты шилилеп, шыйрактап, өлгүдөй кызыл этиптир. Алар бири-бирине азуу кагып, чаарчыкты кызгана башташыптыр. Мулугуй мулуңдап, сербегей тийип качып сереңдейт. Кынжыгый ошо энеси багамдагандай эле кыңылдап, ыйлап олтуруптур. Эне ошого кыжырланды: эмне көрдүң сен кынжыйып? Караңызчы эне, тигилериң байкуш кичинекей Эликтин баласын аяшпай тиштеп жатышпайбы? Шорду, деди энеси ага. Сен мынтип кынжыя берсең, өзүбүзгө жем болосуң. Бөрү шордуусун тири койбойт. Шордуу бүт бөрүнү жаманатты кылып коет. Тыңы, чыйрал. Сен да тигил чаарчыкты шилиле. Канына той. Айлар жылга айланды. Көк канчыктын ошол бөлтүрүктөрү эми ар бири килеңдеген көк жал бөрү. Алар эми эчтемекеден тайманбастар. Өткөн күздө тескей жакка чейин жортушту. Бир жолу жайлоодо кара нөшөр куюп турган түнү койчу чырым этпей короону айлана тарс-тарс аткылап, айкырып, кыйкырып турганына карашпастан, короодогу койду удургутушту. 50 дөйүм бөлүп жарып, төмөнкү чыңга карай кубалап кетишти. Бул жолку кыргын болду да. Эртеси бечара койчу коюн издеп келип, таштын түбүндө кан болуп араң турган койлорду, кыпкызыл капчыгайды, жулунган тарптарды көрдү. Баарынан коркунучтуусу койчунун эң короочу, жанына жакын байдөбөтү жок. Койлордун тарпын жыйып, жарадарларын короого кийирип коюп, эми байдөбөтүн издеп чыгып, ал анын өзүн эмес, тээ жоңоюлда карга салып турган куйругун тапты. Бул эң жырткыч бөрүнүн анты. Короочу итке алар кас. Аны ушинтип куйругун карга сайып, өзүн талап жеп кетет деген уламыш эми чын болуп чыкты.
Көк канчык кубакай тартты карыгансып. Деги карылыгы кургур киши эмес бөрүнү да мөгдөдөт тура. Күндөрдүн биринде адатынча өзү алдыда жакшы эле жит алып сак келаткан. Ойдо жок жерден эч бир киши келбес таар кычыкта анча байкаса албай секирип коемун деп, оң колун билегинен капканга чаптырды. Ошондо ал бөрүчө тиштенди, кың этпестен, анан тигилерге: Турган жериңерде тым болгула. Мен азыр колумду капкандан бошотоюн деди. Да өз билегин өзү бат эле кемирип, өз сөөгүн өзү карс-карс эттире чайнап салып, билегин капкандан бошотуп алды да, сөөгүнүн какшаганына чыдай албай, мурдун жыйрыды. Бир жолу кың этти. Билегинен төмөн балпайган таманы капканда калды. Анан ал чолок колун чолтоң эттире сыңар аяктап, өз тобун коркунучтуу жолдон аман алып кетти. Балпагайы да, мантагайы да, сербегейи да, мултугую да ошо энени сыйлап баары итче чочоюп олтурушту. Ошол кезде көк канчык көзүнөн чолок жаш чыгарды. Тумшугун асманга созуп, уңшуп коюп, тукумуна туюндурду. Энеңер карыды, кор болду. Карыса да мынча кор болбойт эле. Ит капканчынын болот капканы мени сыңар аяк этип койду. Эми силер бөрүнүн тукумун улай бергиле. Өзүңөрчү. Мен ушу зоонун айланасында эптеп чычкан басып жеп, өлгөнүмчө күн көрөйүн балдар. Көк жалдары көздөрүнө жаш алышты. Мына ушундан улам, бөрүнүн көзүндө жашы келаткандыктан көзүбүздүн астында кара тамчы тагы бар. Бул биздин бөрүлүк жашыбыз. Силер эми көк жал тарттыңар, баарыңар. Канчык ойлонгонсуп, анан алда немени эстей койгонсуп чочуп кетти. А кынжыгый кайда? А кургур силерчилеп өз ырыскысын өзү таба албас шордуу болуп калды. Кынжыйып. Эми ал кор болбосун. Ошону менин көзүмчө талап булап жеп салгылачы, деди канчык. Чөчөйүп олтурган килең дөбөт бөрүлөр тигил кынжыгый алсыз тукумун талап киришти. Бир бастааны тытып жеп коюшту. Анан көк канчык ошол өз бир тууганын талап жеп алышкан килең дөбөт бөрүлөргө карай азууларын арсыйта, капкара тумшугун алга созо, мурдун жыйра билгизди. Өз күнүңөрдү көргүлө. Кеткиле тарап. Азыр кишилер бизди эң аябас ташпоор болушту. Сактангыла, деди. Тигилер кылак этип, тыяк бияка тарап кетишкен соң, көк канчык далайга чочоюп отурду. Көрдүңөрбү балдар? Карышкырлар кандай гана болбосун өздөрүнүн бөрүлүк мыйзамын сакташат. Буга кынжыгыйды талап жеп коюшу далил болду. Арадан жылдар өттү, айлар өттү. Аны канчалык бечара эми эсине тутпады. Ошо зоонун коңулдарына катылып жата берип, карды ачканда илкип басып чыгып, өзүндөй өлөсө болгон бир алсыз жаныбарды мүлжүп жүрдү. Бир маалда туура жактан карп-курп атчан киши чыга калды. Көрсө ал ушул зоону бөрү тукуму жердечү эле деп атайы эле ууга чыккан мергенчи экен. Ал мына эми тарс этет, мен үлдүрөп жерге жабышам деп ойлоду канчык. Мылтык тарс эткен жок. Мергенчи мылтыгын кайра ээрдин кашына койду. Ай кургур, сыңар аяк болуп, өзү да куруп, зыянсыз болуптур. Күнүн көрө берсин деп атына
камчы басты. Кишинин бул боорукердигине акылы жете бербей, көк канчык үлдүрөп, көздөрүн тунартып, киши жеткен жакты тиктеп туруп, анан уктап бараткансып, боорун жерге түшүп, козголбой жатып калды. Мына балдар, көрдүңөрбү? Түгөлбай Сыдыкбековдун кара сөздүн чоң устасы экендигин ушул аңгемеден даана көрүп турабыз. Анткени ал жапайы жырткычтын кыял жоругу, бөлтүрүктөрүнө болгон мамилеси, иш аракети, ушунун баардыгын көркөм сөз, кара сөз менен сүрөттөп жазган. Аңгемеде көк серегинен азыраган көк канчыктын бөлтүрүктөрүн жетилтүүдөгү эненин убайымы, эненин жан сактоо үчүн болгон аракетин көрдүңөр, уктуңар. Карышкырлар дагы адам сыяктуу эле жашоо тиричилик үчүн күрөшөт экендигине күбө болдуңар. Алар дагы жаратылыштын бир мүчөсү катары өз тукумун сактоого аракеттенишет. Бирок кандай гана болбосун заңын алар сакташат. Аны силер кынжыгыйдын талап жеп койгондугунан баамдадыңар. Демек балдар, ушуну менен биз Көксерек чыгармасынын сюжеттик мазмуну менен тааныш болдук. Биз бул чыгарманы кийинки сабакта талдап, ар бир деталдарына, ар бир образдарга маани берип талдайбыз. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма. Силер ушул бүгүнкү сабактан алган өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү сүрөт аркылуу чагылдырасыздар. Башкача айтканда, дагыраак айтканда, ушул чыгарманы силер сүрөт аркылуу мага тартып, мага жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта